касиети атадан балага, ооздон оозго, жүрөктөн жүрөккө, кылымдан кылымга өлбөй жашап келет. Кыргыз элинин бактысына бүткөн эки чоң сыйлыгыбыз бар. Бирөөсү Манас, бирөөсү Чыңгыз. Бирок бул экөөнү адабиятта бөлүп кароого эч мүмкүн эмес. Себеби ал бири-бирин жаратты, бири-бирин таанытты, бири-биринин багын ачты. Балким бала Чыңгыз элдик жомокторду, ырларды, дастандарды, эң башкысы Манасты укпаганда калеми мынчалык курч болбойт беле. Чыгармаларында кыргыз үйүнү угулуп, кыргыз жыты жыттанып турат. Жыттанып турганы да ушундан. Андыктан Манас эпосы анын жан дүйнөсүнө бала чагынан эле сиңген. Чыңгыз Айтматов Манас эпосын изилдөөчү катары да белгилүү. Чыңгыз Айтматовдун эскерүүсүнөн бир кыскача